Бул жолдун акча бөлүп берүү донор банк Азия өнүктүрүү банкы 6 сантиметрден турат. Жолдун категориясы 200 техникалар аз толугундугуна соттун чечим күчүнө киргендигине байланыштуу 20-жылдын 1-декабрында 9,5% иш аткарды. Акимдерге эмнеге экзамен болуп атат? Акимдер дагы окусун, билим алсын. Кемчиликтер бар. Мына чукулда эле АКС келип алып туруп 1000 сом Машинанын түтүнү менен чаң плюс алеркан жана Кендерге аралашат. Өзүнүн туугандарынын астында катуу сүйлөй албайт. Ошо Турган элинин кандай болгон нерсесин баарын көрөйүн деп келди. Мен кыскарт ушул жолду мен дагы жүрөгүмдө турган жол бул. Себеби Нарын областындагы эң көйгөйлүү маселе ушул азыр. Мен буга чейин дагы транспорт министрлиги менен 2-3 жол жыйын өткөрдүм. Канчалык ушуну тезирээк бүтүрсөк деген жолдорун издеп, мына азыр министрдин орун басары айтып берди. Кандай проблема болду, кандай чечилип атат. Ушундай кең даңгыр Кудайдын жолу сапаттуу бүтүш керек эң биринчи. Бул жакта кара кече турат. Кара кечеден сырткары бул түндүк түштүктү байланыштырган эң чоң кан жол бул. Ошон үчүн бул жолдун сапаттуу бүтүшүнө биз кызыктарбыз. Элге дагы бул жол бүткөндөн кийин бир топ далайчыл кызмат кылыш керек. Ошон үчүн мына азыр көрдүңүздөр 70% жасала турган жол 10% жасалыптыр. Ошон үчүн булар териштирсин. Биз алдыга жылайлык. Ошон үчүн азыр жолдо келатып, мен да ушу чаңды жутуп келдим. Анткени эл жуткан чаңды биз жетекчилер дагы жутушубуз керек. Жолдо келатканда мына көмүрлөр каттап атат, башка каттап атат. 1-2 жылдан кийин бул жер эң жакшы жол болот. Мына азыр тендерди дагы өтүшүн мен тездеттирип атам. 40 күн, 42 күн мөөнөтү бар. Мен аны жеке өзүм көзөмөлдөйм. Социалдык объекттер боюнча дагы ушул бүтпөй турган мектептердин баарын бүтүрөбүз, Кудай буйрса. Кечээ отуруп бир сире карадым. Бул мектепке дагы бир 15 миллиондой каражат калыптыр. Быйыл бөлүп беребиз. Быйыл бүтөт, Кудай буйрса. Бүтүрүп сентябрга ачышыбыз керек муну. Ар бир район өзүндө өндүрүлгөн продуктуну экспорт кылганды үйрөнөлүк. Кайсы жерде эмне болсо ошону экономический районирование кылышыбыз керек да. Ошон үчүн ар бир аким жан талашып, инвесторлор менен, өкмөт менен, эл менен тыгыз иштесе, жасаса болот. Ар бир айыл өкмөт дагы да. Кээ бир жерлерде барсаң уктап эле жатат. Мына азыр аттестация өтүп атат. Мыйзамды билбеген канча жетекчилер бар. Токтом биякта турсун, кээ бир өзүнүн жоболорун окубайт да. Ошон үчүн жетекчилер жакшы иштеш керек. Мына мен көзүңүздөрчө айтайын. Ошол жетекчилер өзү үлгү болуш керек. Таң атпай келип иштеш керек. Уктабай иштеш керек. Иштебесе орунда акырын бошотуп бериш керек. Иштей турган орто жаш, билимдүү, тажрыйбалуу, баардык жагын түшүнгөн жаштарга бериш керек.